Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жаңы темабыз литосфера, жердин ички түзүлүшү. Адам баласы көп убакыт бою жердин үстүнкү бетин эле эмес, анын ички бөлүгүндө изилдөөгө аракет кылышкан. Аны изилдөө үчүн көптөгөн окумуштуулар баш катырган. Жерди түзгөн заттар газ, суюк жана катуу абалда болуп, аны изилдеп үйрөнүү өтө кыйын болгондуктан сейсмикалык толкундардын жардамында кыйыр түрдө изилдешкен. Сейсмология грек тилинен жер титирөөнү изилдөөчү илим деп которулат. Жердин эң борборунда ядро жайгашкан. Ядро ички жана тышкы болуп бөлүнөт. Ички ядро катуу, ал эми тышкы ядро суюк абалда болуп 5000 градуска чейинки температурада болот. Ал эми анын сыртында кеңдиги 2900 километрге чейинки мантия жатат. Мантия өзара үчкө бөлүнөт. Тышкы, ортоңку жана ички мантия. Ал эми булардын эң үстүнкү катмарында кремний, алюминий, кальций, натрий, калий элементтеринен турган жер кыртышы жайгашкан. Анын орточо калыңдыгы 35 километр. Литосфера грек тилинен которулган. Литос — таш. Ал эми сфера деген шар сымал кабык дегенди билдирет. Демек бул литосфера жердин эң үстүнкү бетиндеги катуу таш сымал кабыгы. Литосферанын үстүнкү бөлүгүндө эң алгач океандагы сыяктуу жер кыртышы пайда болгон. Андан кийин ушундай жол менен материктик бөлүктөр көтөрүлгөн. Жер кыртышы океандык бөлүктө жана материктик бөлүктө айырмаланат. Океандарда негизинен базальт катмары жана чөкмөтектен туруп, калыңдыгы 5-10 километр. Ал эми материктик бөлүктө базальт, гранит жана чөкмөтектен турат. Калыңдыгы 35 километрден 70 километрге чейин. Бул жерде жер кыртышын түзгөн тектердеги негизги элементтер көрсөтүлгөн. Мында басымдуу бөлүгү кычкылтек, андан кийин кремний, алюминий, кальций, темир, калий, магний, натрий жана башка элементтер. Жер кыртышын түзгөн тоо тектери негизинен үчкө бөлүнөт. Биринчиси магмалык тектер. Аларга базальт, обсидиан, гранит жана башкалар кирет. Магмалык тектер жердин түпкүрүнөн ысып чыккан тектер. Экинчиси метаморфизмделген. Магмалык тектер жердин түпкүрүнө кайрадан кирип, өзгөрүлгөн тектер метаморфизмделген деп аталат. Аларга гнейс, мрамор жана сланец кирет. Үчүнчүсү чөкмөтектер. Буларга тоо тектеринин талкаланышынан пайда болгон тектер. Чөкмөтектер өз алдынча үчкө бөлүнөт. Талкаланган, химиялык жана органикалык жол менен пайда болгон чөкмөтектер болуп. Ушул сүрөттө алар көрүнүп турат.